Бүгүнкү кыла турган иштерибиз замена битых изоляторов, обрезка деревьев. Кыргызстан улуттук электр тармагы күз-кыш мезгилине карата алдын ала даярдыктарды көрүүдө. Бул максатта март айынан бери профилактикалык оңдоо түзөө иштери жүрүп жатат. Электр тармактарынын үзгүлтүксүз иштешин камсыздоо үчүн ишканалар жабдууларды текшерүүдөн өткөрүп, керектүү бөлүктөрдү жаңылоодо. Адистердин айтымында кыш мезгилинде электр тармактарына жүктөн көбөйүп, токту пайдалануу артат. Ошондуктан учурда аткарылып жаткан оңдоо иштери техникалык үзгүлтүктөрдү алдын алуу жана керектөөчүлөрдү туруктуу электр энергиясы менен камсыз кылуу. Авариялык өчүрүүлөрдү алдын алуу максатында эле оңдоп түзөө иштерин жүргүзөбүз да. Бактарын кыябыз, ошо изоляторлорун алмаштырабыз, уголок темирлерин бартетебиз, фундаменттерди куябыз. Пландуу оңдоо иштеринин алкагында 2 айда 20 линия жаңыртылган. Бирок иштин жүрүшүндө адистер бир катар тоскоолдуктарга туш болууда. Электр зымдары өтө турган 4 метр аралыкта эч нерсе курулбашы керек. Бирок көпчүлүк үй, сарай же дүкөн салып алышкан. Адистер мындай көрүнүш коопсуздукка коркунуч жаратаарын эскертишет. Жогорку чыңалуу кызматында иш алып барганына байланыштуу бизде ошо шаардагы көпчүлүк элдерден суранып кетет элем, ошол охрана зонасын коргоо аймагын сактап берсе. Эң акыркы четки проводдон 4 метр сакталыш керек да. Биз барганда ошол ограждать этип салышат же чөп жыйнап салган, ушундай унаа токтотуп салган, ушундай болот да. Ошону сактап беришсе, себеби биз оңдоп түзөө иштерин алып барганда бизге аябай эле тоскоолдук жаратат. Мындан тышкары жайкы эс алуу алдында мектептерде коопсуздук боюнча түшүндүрүү иштери да жүргүзүлдү. Электр тармагындагы адистер ата-энелерге кайрылып, балдарды трансформаторлордон жана зымдардан алыс кармоого чакырууда. Өзгөчө жай мезгилинде балдар сыртта көп жүргөндүктөн кооптуу жайлардан оолак болууга чакырат. Эми да ата-энелер тарабынан дагы суранат элек, ушу балдарын ушундай жагдайларга бир көз алып турса, ушундай трансформаторго жакын барбоого. Эми биз тараптан трансформаторлорду бүт мүмкүн болушунча бардыгын жабабыз. Бул өзүбүздүн милдетибиз. Аларды замокко коюп, ограждение коюп. Эми ошолго карабай дагы болот экен ушундай случайлар. Же заборунан ашып кетишет, же замокторун жулуп алат. Анан балдар үстүнө чыгып, жанагы мөмө жейм деп үстүнө чыгып кеткен күндөр болот экен. Учурда Борбор калаада 49 көмөкчөрдөн иштеп жатат. Калктын саны жыл сайын көбөйүп, жаңы турак жайлар менен курулуштар да тынымсыз салынууда. Ал арада электр линиялары шаар ичинде жер үстү жана жер астынан өтөт. Ошондуктан курулуш же казуу иштерин жүргүзүүдөн мурун электр кызматкерлерин чакырып, коопсуз аралыкты тактап алуу зарыл. Бул мүмкүн болгон кырсыктардын жана үзгүлтүктөрдүн алдын алат. Курулушту баштагарда ушу электр энергия өчүрүүдө ушул подстанцияга кайрылса, себеби биз деген баягы өчүрүү жагын карап беребиз, камсыздап беребиз, коопсуздап беребиз да. Линия барган жерлерде, ар бир линияларда, опоролордо, кабелдерде жазылат. Именно кайсыл жактан келди депчи. Ошол болсо, ошого карап туруп анан кийин кайрылсабы деп ойлойбуз да, себеби адамдын көбү билбейт да, баягы жасап атканда кабель чыкса эле барып авариялык душарга алып келет, же өзү бир ушундай бир кокустукка учурап калышы мүмкүн да. Өлкө боюнча учурда 26862 көмөкчөрдөн жана узундугу 66000ден ашык чакырым электр линиялары иштеп жатат. Чыңалуу деңгээли 0,4-төн 500 киловаттка чейин жетет. Электр тармагындагы коопсуздук эрежелерин сактоо ар бир жарандын жоопкерчилиги. Ал эми пландуу оңдоо жана түзөө иштери ушул жылдын ноябрь айына чейин уланат. Айсанна Бакытбекова, Жакшылык Исаков, ЛТР Бишкек.